Базар Коргондо тамакка ууланган 8 киши ооруканага түштү. Жалал Абадтын Базар Коргон районунда тамак ашка уулануунун белгилери менен 8 киши райондук ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад областык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Үсөнкул Жоробаев билдирди. Анын айтымында 6 киши жугуштуу оорулар бөлүмүндө болсо, 2 жандандыруу бөлүмүндө жатат. Баарына өз убагында дары-дармектер берилип, дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп жатышат. Санитардык дарыгерлер үй ээсинин колдо жабылган салаттарынын баарын жок кылышты. Учурда 6 бейтаптын абалы туруктуу жана жандандыруу бөлүмүндөгү 11 жаштагы кыздын жана 45 жаштагы аялдын абалы оор, деди Жоробаев. Ооруканага түшкөндөр талаада пахта терип жатып, түштөнүүдө колдо жабылган салат жешкен. 19-20 октябрь күндөрү алар четинен ооруканага түшө баштаган. Жалал Абад. Садыр Жапаровдун тарапташтары кысымга кабылдык деп даттанууда. Жалал Абад областында саясатчы Садыр Жапаровду колдоо штабын уюштурууга жана андан ары иш улантууга укук коргоо органдары тарабынан тоскоолдуктар жасалып жатканын бүгүн анын тарапташтары билдирип чыгышты. Алардын бири Абдыбатта Маткалыковдун айтымында штаб үчүн кеңселерди ижарага алууда укук коргоо органдары тоскоол болуп жатат. Биз мыйзамдуу түрдө иш алып баралы деп штабты уюштурууга шаардан ижарага кең салганбыз. Бирок айрым укук коргоо кызматкерлери ижара берүүчүлөрдү коркутуп, бизди имараттан чыгарууну айласын издеп жатышат. Буга чейин 6 кеңсебиздин менчик ээлери укук коргоо органдарынын басымынан улам бизге берүүдөн баш тартып коюшту, деди Маткалыков. Буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ушул жагдайды жана Садыр Жапаровдун соттук иштерин дыкат көзөмөлгө алышын суранды. Ал эми Жапаровду колдоо штабынын дагы бир мүчөсү Нокен район тургуну Гүлнура Апсабырова башка аймактарда да штабтарын уюштурууга буттоосулар болуп жатканын билдирди. Комтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымта кылган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Атамбаевди 6-чы палатага эмес, резиденциядагы үй камагына чыгарганы калыштыбы? Башта Алмазбек Атамбаевдин психикалык саламаттыгына шек санагандай маалыматтар чыга калчу эмес беле? Камалгандан кийин айрым билермандар ошол жагын текшертмекчи болушуп, аракет кылып көрүшкөнбү? Айтор андай пландар ишке ашпаганы каңкууланды. Эски лакапка айланган 6-чы палатага жаткыза албай коюшканбы? Ал эми Атамбаев эч бир күнөөсүн мойнуна албай, тергөөдө да жооп бербей, тургай соттук процесстерге да келүүдөн баш тартууда. Эгерде күчкө салуу менен алып бара турган болса, анда эле ачкачылык кармоо менен саясий тобокелчиликке бара турганын билдирген. Мындай жагдайда эл аралык коомчулукта карап турат эмеспи? Эмне кылыш керек? Айрым аксакалдар президент Сооронбай Жээнбековдон суранышып, Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгарууга киришкен айтылууда. Балким чатак катуу ырбай электе тил табышуу болобу? Эгерде Атамбаев түрмөдө өлүп калса аягандай болот? Дал ушундай баш катырмаларды ойлогучу мыйзамдын миң кырылуу изине салуу менен резиденциядагы үйүнө чыгарып койсо, ал жерге деле түрмө сыяктуу ашыкча киши кире албайт эмеспи? Айтор жаңы жылга чейин ушул жагы ишке ашканы калды окшойт. Казакстандан Кыргызстанга түтүк аркылуу күн сайын 100 тонна күйүүчү май өткөрүп турушкан. 23-октябрда Чүйдүн Кең Булун айылында жерге көмүлгөн 3 чакырым узундуктагы түтүк табылды. Ал аркылуу Казакстандан Кыргызстанга күн сайын 100 тонна күйүүчү майды мыйзамсыз өткөрүп турушкан деп билдиришти Финполдон. Мындан сырткары текшерүүчүлөр кылмыштуу топтун атайын базасын аныктады. Анда күйүүчү май үчүн чоң идиштер, насостор жана башка каражаттар болгон. Ушул тапта келтирилген чыгымдын так суммасы аныкталып жатат. Тергөө иштери уланууда. 9% тоскоол эмес, Ташиев күч сынашууга даяр. Саясатчы Камчыбек Ташиев жогорку кеңешке өтүү боюнча 9%дык босоого балды колдойт. Ал мындай чек саясий атаандаштыкта жол ачат деп эсептейт. Ташиев Фейсбуктагы баракчасында өз оюн мындайча негиздеди. 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоонун өтүү босогосу 9% болуп белгиленген. Азыркы маалда ушул босогону ылдыйга түшүрөлү деп айтып жүргөн саясатчылар ушул норма кабыл алынганда унчугушкан эмес, көпчүлүгү парламентте олтурушкан. Эми гана айтып чыгышты. Демек ошол маалда Атамбаевдин демилгесине каршы чыгууга эриктери жеткен эмес. Жеке мен
9% босогонун калуусун каалайт элем. Саясий атаандаштыкта күч сынашалы. Кайсы адамдарга мамлекеттин тагдырын тапшырууга болоорун эл чечсин дейт ал. Ошондой эле Камчыбек Ташиев элдин колдоосу менен парламентке келерин ишенимдүү жазды. Эске салалы, Жогорку Кеңешке партиялардын өтүү чегин 7-ден 9%га көтөргөн мыйзам долбоору 2017-жылы кабыл алынган. Мыйзамга ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Долбоор 2020-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020-жылы 4-октябрда өтөт. Шайлоо октябрдын алгачкы жекшембисине туура келет. Азыркы 6-чакырылыштагы парламент 2015-жылдын октябрында шайланышкан. Оштон Өзбекстанга качууга аракет кылган Жокер пробациялык жазага тартылды. Кургактагы аскерлердин номер 36806 аскердик бөлүгүнөн Өзбекстанга качууга аракет кылган Жокерге Ош шаардык соту пробация кызматынын алкагында 1 жылдык жаза чегерди. Бул тууралуу маалыматты Азаттык башкы штабтын басма сөз катчысы Гүзат Жарашевадан алды. Мунун алдында айрым басылмалар Ош шаарындагы аталган аскердик бөлүктөн Жокер качып чыгып, коңшу өлкөнүн чек арасынан өтүп бараткан учурда кармалганын жазышты. Жарашева айтылгандарды растап, окуя августта болгонун тактады. Ал Жокер келишимдик негизде эмес, аскердик милдетин өтөп жүргөн Жокер экенин, качуу себептери айтылбай турганын билдирди. Мекеменин өкүлү бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп, тиешелүү кызматкерлерге чара көрүлгөнүн кошумчалады. Бүгүн Жогорку Кеңештен тирүүлөй 3 депутат жоголду. Бүгүн 24-октябрда Жогорку Кеңештен ар түрдүү маселелер саатында депутат Тынчтык Шайназаров тергөөчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө токтолду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы жазып чыкты. 2019-жылдын 1-январынан бери жаңы кодекстер иштеп келе жатат. Ошондон бери бардык күч органдарындагы тергөөчүлөрдүн өндүрүшүндөгү иштер болжол менен 3 эсе өстү деген депутат буга сандык маалыматтарды келтирди. Эл өкүлү акыркы 6 айга талдоо жүргөзүп, тергөөчүлөр тарабынан каралган жалпысы 22 миңдей кылмыш ишинин 5% гана сот өндүрүшүнө өткөрүлгөндүгүн мисалга тартты. Бул көрсөткүч өткөн жылы 26%ды түзгөн. Мындан сырткары Шайназаров укук коргоо органдары өз күчтөрү менен түзүмдүн ички мүмкүнчүлүктөрүнөн тергөөчүлөрдүн санын көбөйтүп жатканын жакшы саамалык катары баалады. Баса бүгүн Жогорку Кеңештин жыйындар залынан депутаттар Ирина Карамушкина, Асель Кодранова жана Анвар Артыковду көрө алган жокпуз. Такталбаган маалыматтарга таянсак, Карамушкина башын кармап өкүнүп жатса, Асель Кодранова жолдошу Мелис мырзага кайра-кайра төлгө аштырып, Анвар Артыков Роза Утунбаевадан тынымсыз кеңеш сурап, терең үшкүрүп олтурат имиш. Сайдулла Нышанов Атамекенди да, Атамбаевди да саткан. Эми кимди сатаар экен? Парламентте Сайдулла Нышанов деген депутат бар. Эл өкүлү деп айткандан дагы уяласың. Нышанов 2010-жылы бензин саткан орундардын баарын күчкө салып, Атамекен менен бирге ээлеп алган. Атамекен лидери Өмүрбек Текебаев камалар менен аны чанып, Текебаевдин душманы Атамбаевка жасакерленип, кыргыз эл баатыры болсун деген сунушту айтып чыккан. Ал өз капчыгын карап жаңгак тердире алайын деп бул маселени көтөрүп чыкты. Жалал-Абад аймагындагы Дашман коругунда жергиликтүү тургундардын жаңгак терүүсүнө тыюу салышкан. Ал жерде жашаган жарандардын акыбалы кыйын. Жаңгактан башка жаратылуу кирешеси деле жок. Ал маселени мурда эле көтөрдүм эле. Азыркыга чейин чечилген жок. Кыш кирип калды. Элдин экономикалык жана социалдык жагдайы жакшы эмес. Алар нааразы болуп турат. Өкмөт жок дегенде 10 күн жаңгак терүүгө уруксат берүү маселесин чечип бериши зарыл. Бул тууралуу депутат Сайдулла Нышанов Жогорку Кеңеш жыйынында билдирди. Абылгазиев элдин оозун ачырган калькулятор бала менен жолукту. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев жаш математик Арсен Рахымбеков менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Эсепти семичкедей чаккан 12 жаштагы кыргызстандык Арсен Рахымбеков Россиядагы укмуштууда эл шоусуна катышкан. Ал 5 орундуу сандарды көбөйтүп жана башка татаал эсептерди заматта чыгарып элдин оозун ачырган. Өкмөт башчы Рахымбековду математика жана менталдык арифметиканы өздөштүрүү менен чоң жетишкендиктерге жеткени, олимпиадаларга ийгиликтүү катышып жатканы менен куттуктады. Өспүрүм кезинде эле көптөргө таанылып, алардын жогорку баасына татыдың. Өспүрүмдөргө эмгекти сүйүү жана тырышчаактык, билим алуу жана жаңы ийгиликтерди багынтуу жагынан үлгү боло алдың, деди Абылгазиев. Премьер-министр Арсендин ийгиликтерге жетишине салым кошкон апасына жана устатына ыраазычылык билдирди. Ошондой эле эстелик үчүн атайын белек тапшырды.